Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен 8 класстын алгебра предмети боюнча кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү, бөлчөктү даражага көтөрүү. Бүгүн силер сабакта жөнөкөй бөлчөктөрдү көбөйтүү, бөлүү жана даражага көтөрүү эрежелерин кайталайсыңар. Рационалдык бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүүнүн алгоритмин карап чыгабыз. Ошондой эле рационалдык бөлчөктөрдү даражага көтөрүү эрежесин үйрөнүү менен мисалдарды аткарууну үйрөнөт экенбиз. Анда эмесе биз өтүлгөн темалар боюнча эске сала кетели. Бөлчөктөрдү кыскартууну карап көрөлү. Мисалы, m плюс 2ден m квадрат минус 4 деген бөлчөгүбүз берилип атат. Бул бөлчөктү кыскартуу үчүн бөлчөктүн алымын 2 көбөйтүүчүгө ажыратат экенбиз. Кыскача көбөйтүүнүн эрежеси боюнча. m плюс 2 m минус 2ге ажырайт. m плюс 2лерибиз кыскарат дагы, бизде m минус 2 калат экен. Кийинки мисалды карап көрөлү. 3x минус 9 бөлүмүндө x минус 3 экен. Бул берилген бөлчөктү кыскартуу үчүн бөлчөктүн алымындагы 3 деген санды кашаанын сыртына чыгарабыз. Башкача айтканда, жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарабыз. Кашаанын ичинде x минус 3 менен бөлчөктүн бөлүмүндөгү x минус 3 кыскарат дагы, бизге 3 деген жыйынтыкты алып келет экен. Кийинкини карап көрөлү. 3x минус 5тин квадраты бөлчөктүн бөлүмү x квадрат минус 10x плюс 25 деген туюнтмадан туруп атат. Демек, бөлчөктүн бөлүмүн карап көрсөк, кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча x минус 5тин квадраты болот экен. Эми биз бөлчөктүн алымын дагы, бөлүмүндөгү x минус 5тин квадраттарын кыскартып ийсек, бизге 3 деген сан келип чыгат. Жөнөкөй бөлчөктөрдү көбөйтүүнүн эрежесин силер менен бир сейре кайталап өтсөк, бөлчөктү бөлчөккө көбөйтүү үчүн алардын алымдарын көбөйтүп алымга, ал эми бөлүмдөрүн көбөйтүп бөлүмгө жазат экенбиз. Мисал үчүн, b-дан a жана d-дан c деген бөлчөк берилсе, алымдарын алымга көбөйтүлдү, a көбөйтүлгөн c болду, бөлүмү бөлүмгө көбөйтүлдү. Демек, b жана d дегенибиз бизге нөлдөн айырмалуу сандар болот экен. Мисалы, 2ден 1 көбөйтүлгөн 5тен 3. Жогорудагы эреженин негизинде алымы алымына көбөйтүлсө 3 болот, бөлүмү бөлүмүнө көбөйтүлсө 10 болот. 10дон 3 деген бөлчөктү алдык. Кийинкини көрөлү. 3дөн 2 көбөйтүлгөн 8ден 3. Демек, бул жерде карасак, бөлчөк кыскара турган бөлчөктөрүбүз бар экен. Алымында 2 деген сан менен бөлүмүндөгү 8 деген сан. Булар 2ге кыскарып кетет. 4 калат экен бөлчөктүн бөлүмүндө, ал эми 3төрүбүз дагы кыскарат. Анда 4төн 1 деген жыйынтыкка келдик. 3дөн 2 көбөйтүлгөн 3. 3 деген бүтүн санга көбөйтүлүп атат. 3дөн 2-ни биз азыр 3 деген санды бөлчөк түрүндө жазып алдык. 1ден 3 деп жазып алдык. Эрежеге алып келиш үчүн азыр алымын алымына көбөйтөбүз, 2-ни 3кө көбөйтөбүз, бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтөбүз, 3тү 1ге көбөйтөбүз. Көбөйтүүдөн мурда биз карап көрсөк, кыскаруучу бөлчөктөрүбүз бар экен. Демек, 3 менен 3 кыскарып кетет дагы, бизге 2 деген санды берет экен. Эске сала кетсек, жөнөкөй бөлчөктөрдү мына кантип көбөйттүк. b-дан a көбөйтүлгөн d-дан c. 2 бөлчөк берилип атат. Алымы алымына көбөйтүлдү, a c-га көбөйтүлүп атат, b d-га көбөйтүлүп атат. b менен d-быз нөлдөн айырмалуу сандар болуш керек экен. Жөнөкөй бөлчөктөрдү бөлүү амалы кантип аткарылчу эле? b-дан a бөлүнгөн d-дан c деген бөлчөк берилип атат бизге. Демек, жөнөкөй бөлчөктөрдү бөлүү үчүн биринчи бөлчөктүн өзүн жазып атабыз, b-дан a жазылып атат, бөлүүнү көбөйтүүгө айландырып атабыз. Андан кийин экинчи бөлчөктүн ордун алмаштырып, алымын бөлүмүнө, бөлүмүн алымына жазып койдук. Андан кийин бөлчөктөрдү көбөйтүүнүн эрежеси боюнча көбөйтүүнү аткарып коет экенбиз. a көбөйтүлгөн d чыгат, алымы алымына көбөйтүлүп, b көбөйтүлгөн c чыгат экен. Жөнөкөй бөлчөктөрдү даражага кантип көтөрчү элек? Демек, жөнөкөй бөлчөктөрдү даражага көтөрүш үчүн ар бир бөлчөктүн алымы өзүнчө ошол даражага көтөрүлүп калат экен. Бизге берилип аткан b-дан a-нын n-инчи даражасы, мынакей, a алымы ошол берилген даражага көтөрүлдү, бөлүмү дагы берилген даражага көтөрүлүп калды. Бул жерде b-дан a-быз негизи болуп калып атат бөлчөктүн, ал эми n даража көрсөткүчү. Даражага n деген даражага көтөрүлүп калат экен. Алымы да көтөрүлөт, бул жерде бөлүмү дагы көтөрүлөт. Кийинки бөлчөктү бөлүп көрөлү. Мынакей 4төн 1 бөлүнгөн 9дан 7,
Birinci bölçöktün özün жаздык. Bölünü көбөйтүүгө айландырдык. Андан кийин экинчи бөлчөктү жаздык. Барабар болот экен бизге. 28'den 9. 9'dan 7. 7'den 9'ga aylandı ya. Demek 4 menen 7 alımı alımına көбөйтүлдү, bölümü bölümüne көбөйтүлдü. 28'den 9'da aldık. Kiyinki bölçöktörдү кыскартууну дагы силер менен biraz эске салып кетели. 8a kvadrat b'nın 7. darajası, bölümünde 12a'nın 8. darajası, s'nın 5. darajası eken. Demek bulardı kıskартуу үчүн адегенде мынакей силерге түшүнүктүү болсун үчүн баарын көбөйтүүчүлөргө ажыратып жазып атабыз. 8'di биз 4 көбөйтүлгөн 2'nin көбөйтүндүсү катары берип атабыз. Ал эми 12'nin болсо 4 көбөйтүлгөн 3'tүн көбөйтүндүсү катары берип атабыз. 4 менен 4'төр кыскарат, мынакей. Калганын жазып көрсөк, кыскартчуларын кыскартып атабыз. Демек, бизде эмне калды? Бөлчөктүн бөлүмүндө 3a'nın 6. darajасы көбөйтүлгөн, s'nın 5. darajасы калды. Ал эми берилген алымындагы a'nın квадраты бөлчөктөн бөлүмүндөгү a'nın 8. darajасынан кемитилип калды. Негиздери окшош болсо, бөлүүдө даража көрсөткүчтөр кемитилчү. Демек, бөлчөктүн бөлүмүндө a'nın 6. darajасы, c'nın 5. darajасы калат экен дагы. Алымында 2b'nın 7. darajасы калды. Кийинки мисалды карап көрөлү. 3 көбөйтүлгөн a minus b'nın 3. darajасы bölümünde 21 b minus a'nın 7. darajası болуп атат. Демек, бул жерди карасак азыр силер менен a minus b алымы, ал эми бөлүмү b minus a болуп атат. Өткөн сабактагы натыйжаларды эске алсак, демек карама каршы туюнтмалар болуп калып атат. Бул жерде кыскартайлы десек. Демек, биз эмне кылат экенбиз? Ал минус 1ге көбөйтүүбүз. Minus 1'ge көбөйтүүсек, демек, бөлчөктүн алымын b minus a'ga өзгөрттүк, анткени кыскартууга керек болуп атат бизде азыр. b minus a'nын 3. darajасы менен b minus a'nын 7. darajасын кыскартышыбыз керек азыр. Адегенде 21'den 3'tү 3 деген санга кыскартсак, бөлчөктүн бөлүмүндө 7 калат. Ал эми b minus a'nын 7. darajасы b minus a'nын 3. darajасына кыскарат. Кадимкидей эле бөлчөктөрдү бөлгөндө, негизи бөлүүдө негиздери окшош болсо, даража көрсөткүчтөрү кемитилет экен. Бул жерде бизде негиз болуп b minus a болуп эсептелинип атат. Демек, эмне калды бизде? Минус 7'den b minus a'nын 4. darajасынан 1 деген туюнтма келип чыкты. Эми силер менен жаңы теманы үйрөнөт экенбиз. Рационалдык бөлчөктөр менен жөнөкөй бөлчөктөрдүн үстүнөн жүргүзүлгөн амалдарда эле берилген туюнтмаларга өзгөртүп түзүү киргизсек болот экен. Демек, рационалдык бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүүдөн мурда анын алымын, бөлүмүн көбөйтүүчүлөргө ажыратып алсак, аларды көбөйтүү жана бөлүү ыңгайлуу болот экен. Демек, биз эмне кылат экенбиз? Эгерде бөлчөктөрдүн алымдары, бөлүмдөрү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш керек болсо, анда биз аларды сөзсүз түрдө көбөйтүүчүлөргө ажыратып алсак, андан ары биздин мисалдарды чыгарганга ыңгайлуу шарт түзүп алат экенбиз. Эми рационалдык бөлчөктөрдү көбөйтүүнүн алгоритмин жазып көрөлү. Алгоритм боюнча кандай иштерди аткарышыбыз керек экен? Биринчи, алымдарын көбөйтүп алымга жазабыз. Бөлүмдөрүн көбөйтүп бөлүмгө жазабыз. Алынган жыйынтыкты шартка жараша жөнөкөйлөтөбүз. Шартка жараша жөнөкөйлөтөбүз дегенибиз, кыскартыла турган бөлчөктөр болсо кыскартат экенбиз, андан кийин амалды аткарып аягына чыгат экенбиз. Мисалы, b'дан 4a көбөйтүлгөн 3c'дан b. Көбөйтөбүз, алымы алымга эреже боюнча кетип атат. Булар рационалдык бөлчөктөр. Анткени бөлчөктүн бөлүмү эмне болуп атат? Өзгөрмө чоңдук менен берилип атат. 3bc'дан 4ab. Кыскарчу өзгөрмө чоңдуктарыбыз бул жерде b'ларыбыз кыскарат экен. Демек, эмне калды? 3c'дан 4a. Ал эми 3 менен 4 кыскарылбайт. Өз ара жөнөкөй сандар экен булар. X квадрат минус 4y-тин квадраты көбөйтөт экенбиз. Y-тен x квадрат минус 4y квадратты x квадрат минус 2xy-тен 3y-ке көбөйтүп атабыз. Көбөйтүш үчүн мынакей эмне кылдык? Азыр биз
x квадрат минус 4y квадратты кыскача көбөйтүүнүн формуласынын жардамы менен 2 кашага ажыратып жаздык. Ал эми экинчи бөлчөктүн бөлүмүндөгү x квадрат минус 2xyден жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына жаздык. Эмне максат менен? Анткени бул жерден биз кыскара турган бөлчөктөрдү көрүп атабыз. Кыскара турган туюнтмал x минус 2y кыскарып кете тургандыгы бизге көрүнүп турат. Демек x минус 2y кыскарат, ошондой эле y кыскарат экен, анан калгандарын жазабыз азыр. X плюс 2y калды биринчи бөлчөктүн алымынан, бөлүмүнөн x калды. Экинчи бөлчөктүн алымынан 3 калды, бөлүмүндө x калды. Эми көбөйтүүнү аткарып туруп биз төмөндөгүдөй жыйынтыкка келсек болот экен. 3 көбөйтүлгөн x плюс 2y калды алымында, а бөлүмүндө x'тин квадраты калды. Демек, биз көбөйтүүнү карап көрдүк, эми силер менен рационалдык бөлчөктөрдү бөлүү кандай аткарыларын карап көрөлү. Рационалдык бөлчөктөрдү бөлүү бул жөнөкөй бөлчөктөрдү бөлүүдөй эле аткарылат экен. Эгерде эки сандын көбөйтүндүсү бирге барабар болсо, анда алар өз ара тескери сандар деп аталышкан. Мисалы үчүн, биз аны дагы карап өтөбүз. Азыр мынакей бөлчөктөрдү бөлүүнү карап өтөлү. 2ден 1 деген бөлчөктү 4төн 3кө бөлүп атабыз. Демек, биринчи бөлчөктүн өзүн жаздык, бөлүүнү көбөйтүүгө айландырдык, экинчи бөлчөктүн ордун алмаштырып жаздык. Демек, 4 менен 2лерибиз кыскарып кетет дагы, бул жерде 3төн 2 деген сан келип чыкты. 5 деген санды 7ден 5ке бөлүп алабыз. Аны бөлүш үчүн биз 5ти бүтүн санды биз бөлчөк түрүндө көрсөтүп атабыз. Демек, 1ден 5 менен 5 экөөсү бир сан болуп эсептелинет экен. 1ден 5 бөлүнгөн 7ден 5 деп алдык. 1ден 5тин өзүн жаздык эреже боюнча, бөлүүнү көбөйтүүгө айландырдык дагы 5ден 7 деп жаздык. Кыскартууларыбызды кыскартып алдык дагы, бизде 7 деген бүтүн сан келип чыкты. 2ден 1, 5ден 3 деген сандарды көбөйтүп атабыз. 10дон 3 болду. Эми бул 3төн 10 деген саныбыз. Карап көрөлү. 10дон 3 деген саныбыз жана 3төн 10 деген жана жогоруда айтып кеткендей өз ара тескери сандар болуп эсептелинет экен. Демек, өз ара тескери сандардын көбөйтүндүсү бизге эмнеге барабар болчу эле? 1ге барабар болот экен. Могу жерден карайлы, эми өз ара тескери бөлчөктөр дейт. 6дан 5x көбөйтүлгөн 5x'тан 6. Демек, буларды кыскартып ийсек дагы булардын көбөйтүндүсү бизге 1ди берет экен. Демек, булар бизге өз ара тескери бөлчөктөр болот экен. A плюс B'дан 3A'нын тескериси кандай болду экен? Демек, көбөйтүндүсү бизге 1ди бериш керек экен. Демек, булар бизге өз ара тескери бөлчөктөрдү берет экен. Рационалдык бөлчөктөрдү бөлүүнүн алгоритмин дагы силер менен бир сыйра карап өтөлү. Биринчи бөлчөктүн өзүн калтырабыз, бөлүү белгисин көбөйтүүгө айландырабыз. Экинчи бөлчөктүн алымын бөлүмүнө, бөлүмүн алымына алмаштырабыз. Алымдарын көбөйтүп алымына жазабыз, бөлүмдөрүн көбөйтүп бөлүмүнө жазат экенбиз. Мүмкүн болсо, алынган жыйынтыкты жөнөкөйлөтүп, жообун табат экенбиз. X'тан x минус 2 бөлчөгүн x плюс 2ден x плюс 1 бөлчөгүнө бөлөбүз. Кадимкидей эле эреже боюнча биринчи бөлчөктү өзүн жаздык, бөлүүнү көбөйтүүгө айландырдык. Алымын бөлүмүнө алып келдик, экинчи бөлчөктүн бөлүмүн алымына алып келдик. Демек, бул жерде калганын көбөйтөбүз. Кыскара турган эч кандай туюнтма жок экен бул жерде. Демек, x минус 2 менен x плюс 2-ни алымына көбөйткөндө кыскача көбөйтүүнүн эрежеси боюнча x квадрат минус 4. Ал эми бөлчөктүн бөлүмүн көбөйтсөк, x'ти x'га көбөйтсөк x квадрат, x'ти 1ге көбөйтсөк x болот экен. 3y-ден a квадрат минус 9 бөлчөгүн a плюс 3 көп мүчөсүнө бөлүп көрөлү. 3y-ден a квадрат минус 9-ту бөлүп атабыз a плюс 3кө. Барабар болот экен. Биз азыр a плюс 3-тү бөлчөк силерге ыңгайлуу болуш үчүн бөлчөк катары жазып алдык. Бөлүмүнө 1 деп жаздык. 3y-ден a квадрат минус 9 бөлүү 1ден a плюс 3. Биринчи бөлчөктүн өзүн жаздык, экинчи бөлчөктүн ордун алмаштырдык, алымын бөлүмүнө, бөлүмүн алымына жаздык, бөлүүнү көбөйтүүгө айландырдык. Алгоритм боюнча. A квадрат минус 9-убуз эми силер билгендей кыскача көбөйтүүнүн эрежесин боюнча 2
кашаага ажырайт. A minus 3, анан A plus 3 деген. Бұл жерде A plus 3'төрүбүз кыскарып кетет экен дагы, жообунда калды, A minus 3 калды, бөлүмү 3y болуп калат экен. Силер менен азыр биз төмөнкү бөлүүнү аткарып көрөлү. 30 сынын 8 даражасы, алымында сынын 3 даражасы кошулган 6 с квадрат бөлчөгүн бөлөт экенбиз. 25 с квадрат d кубтан 36 минус с квадратка. Биринчи цны эмне кылып атабыз бул жерде? С квадрат жалпы көбөйтүүчү кашанын сыртына чыгарып алдык. Бөлүүнү көбөйтүүгө айландырдык. Экинчи бөлчөктүн орун алмаштырып жаздык. Анда бөлчөктүн алымындагы 36 минус сынын квадраты кыскача көбөйтүүнүн формуласынын негизинде көбөйтүүчүлөргө ажырап атат. Эки кашага 6 минус с, 6 плюс с болуп. Демек, эми кыскартабыз азыр эми. Кыскара турган бөлчөктөрүбүз бар бул жерде. Демек, с квадрат менен сынын 8 даражасы кыскарды. Анткени бөлчөктүн бөлүмүндө 30 сынын 8 даражасы бар болчу. 30 менен 25 кыскарып атат. 25 менен 30 5ке кыскарып атат. 30'ту 5ке кыскартсак 6'дан калып атат. 25'ти 5ке кыскартсак 5'тен калат экен. 6 плюс с менен с плюс 6 экөөсү кыскарып атат. Экөөсү бир эле туйутманы айтат, билдирет экен. Эми калганын жазабыз. Алымында эмне калды ошондо бизде? 5d-нын 3 даражасы бөлүмү болсо 6s көбөйтүлгөн 6 минус с-ны берет экен. Бөлчөктү даражага көтөрүүнүн эрежесин карап көрөлү. Силер менен биз бөлчөктөрдү көбөйтүүнү, бөлүүнү карап өттүк. Эми биз силер менен кийинки бөлчөктү даражага көтөрүү деген материалдын үстүнөн иштеп көрөлү. Бөлчөктү даражага көтөрүү үчүн алымын жана бөлүмүн өз-өзүнчө даражага көтөрүү жетиштүү болот экен. Мисалы, эрежесин карап көрөлү. Б'дан A'нын n-чи даражасы, демек A'нын n-чи даражасы алымында ошол даражага көтөрүп атабыз, бөлүмүн дагы ошол эле даражага көтөрүп жатабыз. 2B'дан A'нын 3 даражасы, демек 2B'дан A'быз экөөсү тең чогуу даражага көтөрүлүш керек. Анткени бул экөөсү тең кашанын ичинде берилип атат. Демек өз-өзүнчө даражага көтөрөт экенбиз. Алымы A'нын 3 даражасы, бөлүмүндө 2B'нын 3 даражасы. Демек бул жерде 2 даражага көтөрүлсө, 3 даражага көтөрүлсө 8 болот. B 3 даражага көтөрүлсө 8 B'нын 3 даражасынан A'нын 3 даражасы болот экен. Биз силер менен даражага көтөрүүнүн касиеттерин эске салып өтөлүчү. Натуралдык көрсөткүчтүү даражанын касиеттери. Бул жерде негиздери А жана Б оң сан болгон учур үчүн карап атабыз. Биринчи учурда A'нын n-чи даражасы көбөйтүлгөн A'нын m-чи даражасы деп атат. Негиздери окшош болгон учурда даража көрсөткүчтөрү кошулат экен. Демек A'нын n плюс m-чи даражасы. Бул кайсыл учурда? Бул көбөйтүүдө. Экинчи учур бөлүүдө. Негиздери окшош болгон учурда даража көрсөткүчтөрү кемитилип калат экен. Демек A'нын n-чи даражасы бөлүнгөн A'нын m-чи даражасы, A'нын n минус m-чи даражасы. Үчүнчү учурда A'нын n-чи даражаны даражага көтөрүп атабыз. Демек бул учурда даража көрсөткүчтөрү көбөйтүлүп калат экен. Ал эми төртүнчү учурда көбөйтүүнү кантип даражага көтөрүп атабыз? Ар бир A'быз ошол n-чи даражага көтөрүлүп калат экен. Б дагы n-чи даражага өз-өзүнчө даражага көтөрүлүп туруп, анан көбөйтүлүп калат экен. Бешинчи учур, мына биз силер менен азыр өтүп аткан B'дан A'нын n-чи даражасы. Демек, өз-өзүнчө даражага көтөрүлүп, андан кийин бөлүүнү аткарып койсок болот экен. Демек, B'дан A'нын n-чи даражасы бул B'нын n-чи даражасынан A'нын n-чи даражасы. Бул жерде А, Б'ларыбыз негиздери, ал эми n жана m'дер даража көрсөткүчтөр болуп эсептелчү. Мисал карап көрөлү. 3A'нын квадраты. Демек, 3'түн ар бири өз-өзүнчө квадратка көтөрүлөт. Даража көрсөткүчүбүз 2 болуп турат, ошондуктан квадратка көтөрөбүз. 3'түн квадраты 9, чогуу чыгаралы. A'нын квадраты А квадрат. Кийинкисин карап көрөлү.
2 дагы 4-чү даражага көтөрүлөт. 2-нин 4-чү даражасы 16, x-тин 3-чү даражасы менен 4-чү даражасы көтөрүлүп калат, көбөйтүлүп калат экен. Анткени бул жерде даражаны даражага көтөрүлүп аткарылат экен. 16x-тин 12-чи даражасы. Кийинкисин карап көрсөк, минус x y квадраттын кубу экен. Демек бул жерде терс санды так даражага көтөрүп атабыз. Терс санды так даражага көтөрсөк, терс белги келип чыгат экен, терс сан келип чыгат экен. Демек, минус деген белги дагы 3-чү даражага көтөрүлүп атат, Демек, терс минус x-тин 3-чү даражасы, анан y-тин 6-чы даражасы. Даража көрсөткүчү дагы даража көрсөткүчүнө көбөйтүлүп атат. Кийинки учурду карап көрөлү. Кийинки учурду карасак, минус 5a-нын 7-чи даражасы көбөйтүлгөн b-нын квадраты деп атат. Демек, минус 5-тин квадраты ар кандай сандын, оң сандында, терс сандында квадраты жуп даражасы же болбосо бизге дайыма оң санды берет. Ошону эске алышыбыз керек экен. Демек, бул жерде оң сан чыгат экен. 25a-нын 14-чү даражасы 7 2-ге көбөйтүлүп калат. b дагы 2 b-нын квадраты. Кийинкиси даражаны даражага көтөрүлүү. x-тин 2-чи даражасы 5-ке көбөйтүлүп калат. Y-тин 3-чү даражасы 5-ке көбөйтүлүп калат, Z-тин 4-чү даражасы 5-ке көбөйтүлүп калат жыйынтыгында. Демек, X-тин 10-чусу, Y-тин 15-чиси, Z-тин 20-чы даражасы болуп калат экен, Так, бөлүүдө деле ошондой эле. Y-тен X-тин 3-чү даражасы, мынакей, демек, даражанын касиеттерин пайдаланып чыгарсак, Y кубтан X куб болуп калат экен. Кийинкисин карап көрөлү. A-нын 12-чи даражасы, демек бөлчөктүн бөлүмүндө 4-чү A-нын 4-чү даражасы болуп калып аткан. Даражаны даражага көтөрүүнүн эрежесинде эле 4 3-кө көбөйтүлүп калып атат. Демек, A-нын 12-чи даражасы, ал эми 2-нин 3-чү даражасы 8-ке. Башкача айтканда 2-ни өзүн 3 жолу көбөйтсөк, биз 8 деген санды алабыз. Кийинки учурду карасак, терс сан экен. Бул жерде дагы терс сандын так даражасы. Демек, мындан биз билебиз, биринчи терс сан чыгарын, Минус 3-тün 3-чү даражасы 27, 3-тü өзүн көбөйткүлө 3 жолу 27 чыгат. A-нын 3-чү даражасы болот экен. B-нын бөлчөктүн бөлүмүндөгү 300 3-кө көбөйтүлүп калат дагы. B-нын 9-чу даражасы. Кийинкиде мынакей бөлчөгүбүз терс бөлчөк болуп атат, бирок даража көрсөткүчү жуп сан болуп атат. Демек, биз силер менен мындан оң сан чыгарын билишибиз керек экен. Демек, X-тин 8-чи даражасы, Y-тин 20-чы даражасы бөлчөктүн бөлүмү болуп калат. Эми чогуу бөлүүнү аткарып көрөлү. Бүгүн силер менен көбөйтүү, бөлчөктөрдү көбөйтүү, бөлүү жана даражага көтөрүү амалдарын карап көрдүк. Ошол амалдардын баарын камтыган биз азыр бир көнүгүүнү карап көрөлү силер менен. Биринчи бөлчөк 3a куб минус 6a-нын квадратынан a плюс 3-тün 4-чү даражасы деп турат. Демек, биз бөлчөктүн бөлүмүндө 3a-нын квадратын кашаанын сыртына чыгарсак болот. Башкача айтканда, жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарабыз. Экинчи бөлчөктөн a квадрат минус 4a плюс 4 дегенибиз кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча a минус 2-нин квадратына, 2 сандын айырмасынын квадратына барабар. Бөлчөктүн алымындагы a плюс 3-тün квадраты болсо, ошол эле кыскача көбөйтүүнүн формуласынын негизинде a квадрат плюс 6a плюс 9 экөөсү бир маанини берет экен. Демек, биз a плюс 3-тün квадраты түрүндө жазып алдык. Эми аткарып баштайбыз. Биринчи бөлчөктүн өзүн жаздык, бөлүүнү көбөйтүүгө айландырдык, алгоритм менен кетип атабыз. Бөлчөктүн алымын бөлүмүнө жаздык, бөлүмүн алымына жаздык. Эми силер менен азыр даражага көтөрдүк. Биринчи көрдүңөрбү? Биринчи бөлчөк өзү жазылды дагы. Экинчи бөлчөктө a минус 2-нин квадратынын дагы кашаанын сыртында квадраты берилип аткан. a минус 2-нин ошондо 4-чү даражасы болуп калат. Даражаны даражага көтөрүп атабыз. Экинчи учурда a плюс 3-тün 4-чү даражасы. Бул жерде a плюс 3 деген негиз болуп атат. Ошондуктан экинчи даража дагы экинчи даражага көтөрүлдү дагы 4-чү даража болуп калды. Эми кыскартабыз. a плюс 3-тün 4-чү даражалары кыскарат. a минус 2-нин 4-чү даражасы менен бөлчөктүн бөлүмүндөгү a минус 2-лерибиз кыскарат дагы. Биз азыр a минус 2-нин 3-чү даражасы бөлүмүндө 3a-нын квадраты деген жыйынтыкты алдык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аякталды.
Кезектеги сабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.